Рак бул организмдин каалаган бөлүгүн дартка чалдыктыруучу жүздөн ашык оорунун жалпы аталышы. Шишик кайсыл органда пайда болгонуна карап, ошол органдын рагы деген аталышка ээ болот. Мына ушул залалдуу, залалсыз шишик ооруларын кантип алдын алса болот? Дарылоо жолдору кандай? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү чыгарылышыбызда жооп аласыздар. Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы Билим жана Илим каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу теле көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор жаралса, көрсөтүү учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыгып, дарыгерлерге суроо берсеңиздер болот. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Мирбек Садыков, Ош облустаралык онкология борборунун дарыгер, онкохирургу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Шайырбек Абдуллаев, аталган борбордун дарыгер, онкохирургу жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы, урматтуу көрүүчүлөр, кызыл өңгөчтүн залалдуу шишик оорусу. Эң алгач, мына ушул кызыл өңгөч жөнүндө айтып берсеңиздер, бул орган кандай кызмат атат? Кызыл өңгөчтүн бул негизги кызматы тамак ашты ашказанга жеткирип берүү болуп эсептелет. Негизги кызматы ушул. Кызыл өңгөчтө залалдуу шишик эмнеден улам пайда болуп калышы мүмкүн? Кызыл өңгөчтө залалдуу шишик бул көп факторлор бар. Бул биринчиден туура эмес тамактануу болуп эсептелет. Алкоголь ичимдиктери, чылым чегүү болуп эсептелет. Өтө жылуу тамак ичкенден болуп эсептелет. Өтө муздак и дагы башка нейрогенный фактору деп коет. Нервтен дагы болот бул оору. Негизинен эле ушул туура эмес тамактануу. Жакшы, анан бүгүнкү күндө ички органдагы оорулар көп да. Ушул башка оорулардан улам дагы кызыл өңгөчтө ушундай залалдуу шишик пайда болуп калышы мүмкүнбү? Пайда болот. Башка оорулардан дагы, мисалы айтканда, ашказан сезгенүүсүнөн болуп калат. Дагы дивертикул пищевод деп коет. Бул кызыл өңгөчтүн бир капталындагы кеңейип, же болбосо кеңейип калган, ошонун негизинен дагы келип чыгат. Полип деп коет. Бул дагы доброкачественный опухоль, залалдуу эмес. Ошонун дагы себебинен келип чыгат. Кызыл өңгөч залал шишиги. Дагы башка көптөгөн оорулардан келип чыгат. Жакшы, негизинен мына ушул оорунун белгилери жөнүндө айтып берсеңиздер да. Бейтап кандай учурда ушул илдет менде башталып калыптыр деп сезсе болот? Кандай белгилерди бериши мүмкүн? Бизге негизинен эле бейтаптар өз убагында кайрылбайт, кечигирээк кайрылып келет. Негизинен дисфагия деп коет. Бул тамактын кызыл өңгөчкө тыгылып, кыйналып өтүүсү болуп эсептелет. Жутунууну бузат. Дагы айта кетсек, арыктоо болуп эсептелет. Арыктоо, тамак өтпөй калат, ошонун себебинен арыктайт бейтап. Алсызданат, жөтөл пайда болот. Температура дене табышы мүмкүн. Кусуусун алып келет. Тамак өтпөй, кусуусун алып келет да. Мисалы, башка ооруларды айталы, ашказан менен өтө ооруганда көпчүлүгү мисалы ушул белгилерин же симптомдорун окшоштуруп, анан же ашказаны ооруган же өтө ооруганын билбей жүрө беришет да. Бул кызыл өңгөчтө дагы ушундай шишик пайда болгондо башка ооруга алмаштырып алган учурлар да болушу мүмкүнбү? Башка ооруга алмаштыруу учурларда кездешет. Башка ооруларда. Жакшы, Шайырбек мырза, эмнени кошумчалайт дейсиз? Бизде азыр айтып кетпеди, бул жак айтып кеткендей эле. Кызыл өңгөч оорусунда башка оорусу болсо айырмалап багышыбыз мүмкүн деп атпайсыздарбы? Бул кызыл өңгөчтө андай болушу мүмкүн эмес. Себептен кызыл өңгөчтө уже тамак баштагыдай эле күндүк турмушта ичип жеген аш тамактар уже өтпөй калат. Уже мисалы коюу тамактар өтпөй калат баштагыдай.
ашказанда или өттө аларда уже айырмалай албай калсак болушу мүмкүн. Кызыл өңөчтө андай болбойт. Оорунун башталышында эле ушундай белгилерди бериши мүмкүнбү же болбосо канча бир убакыт өткөндөн кийин ушундай болушу мүмкүн? Оорунун биринчи эле башталганда эч кандай симптомдору, белгилери билинбейт. Ал биринчи, экинчи стадияларында андай эле симптомдор билинбейт. Качан гана 3-чү стадияга өткөндө, ушул коюу тамак ичкенде, ушул кызыл өңөчкө кысылып, кыйналуу менен өтөт да. Өзүнчө дискомфорт болот да, жаман сезүүлөр болот. Көкүрөгүндө ооруу башталат. Анан бейтап арыктай баштайт да. Ошол негиздери себеп болот. Эмне кылышыбыз керек? Биз бул илдеттин алдын алуу үчүн өзгөчө эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Бул илдетти алдын алуу үчүн биринчиден биз бейтаптар ооруйбу, оорубайбы жылына бир жолу текшерилип туруш керек. Атайын текшерүүлөр бар. Ошол текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек. Эзофагоскопия деп коет. Мына ушул кызыл өңгөчтү текшерет, алып барат. Эндоскопия деп коет. Бул дагы кызыл өңгөч, ашказан текшерет. Ошондой эле рентгенография пищевода деп коет. Бул дагы кызыл өңгөчтү текшергенге жардам берет. И ошондой эле азыркы заманбап аппараттарыбыз бар. Бул компьютерный томография. Ушулардын негизинде текшерип алдын алсак болот да. Жакшы, негизинен жылына бир жолу медициналык текшерүүдөн өтүш керек дедиңиз да. Бирок мисалы жумушта иштегендер, бизде мисалы эндоскопияга бар же башкага бар деген ушундай сунуштар болбойт да негизиненчи. Башка жөнөкөй эле ушундай текшерүүлөрдөн өтөт дагы, анан кызыл өңөч текшерилбей калат экен да. Демек, ар бир бейтап же болбосо ар бир адам өзү кызыктар болуп, сөзсүз түрдө эндоскопиядан өтүп койгону бул талапка ылайык десек болот. Жакшы, кийинки суроону ушул студенттер келген, анда берсеңиздер болот. Кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Кызыл өңгөч онкологиялык оорусу менен ооруган бейтаптардын көбүнчө кайсыл жаштагы адамдар көп чалыгат бул ооруга? Рахмат. Бул ооруга кызыл өңгөч илдетине негизинен 50 жаштан жогорку адамдар көп кездешет. Бул оору менен көбүнчө алганда аял кишиге караганда эркек кишилер 2 эсе 3 эсе көп кездешет. Бул оору менен ага чейин билинбейт да. 50 жаштан жогору көп кездешет бул оору менен. Жакшы, мына залалдуу, залалсыз шишик деп билебиз да. Бүгүн болсо биз дал мына ушул кызыл өңгөчтүн залалдуу шишиги жөнүндө айтып аткан кербезбиз да. Экөөнүн кантип айырмаланса болот? Экөөнүн айырмалаш жолдору өтө көп. Биринчиден жана айтып кетпедиби, эндоскопия, рентгенография пищевода. Текшерүү аныктамасында и лабораториялык анализдер бар. Цитологическое исследование или гистология деп коет бизде. Көбүнчө гистологиянын негизинде коюлат. Анализ алып, ошонун негизинде гана доброкачественно, злокачественно ошонун негизинде коюлат. Демек, текшерүүнүн негизинде токтосаңыз болот. Ошол негизинен кызыл өңгөчтөгү залал шишиктен биопсия деп коет, инцизионная биопсия деп коет. Аны алганда толугу менен алынбайт, бир гана кичинекей кусок кесип алат да. Ошону лабораторияга жөнөтүлөт, материалды. Ошонун негизинде лаборатория бизге бир жуманын ичинде аныктап берет. Залалдуу шишик же залалдуу эмес шишик деп аныктап берет. Ошонун негизинде да. Жакшы, биопсия деп калдыңыз да. Мына ушул текшерүүдө ошол шишиктен кайсы бир өлчөмдү алып туруп, анан текшерет дедиңиздер да. Бул бейтап үчүн коркунучтуу эмеспи деген суроо ар бир көрүүчүдө жаралат да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Себеп дегенде, эгерде залалдуу боло турган болсо, ага кандайдыр бир залалдуу болуп калса, ушул баягы анализ алган учурда дейт, ал күчөп кетиш дагы мүмкүн деген ушундай суроолор жаралып келет да. Негизинен бул биопсия алганда эң эле кооптуу мезгили бул кровотечение деп коет, кан ап кетиши мүмкүн да. Аны
толугу менен жакшы көзөмөлдөш керек. Анан атайын канды токтотуп турган дарылар бар. Ага чара көрүлөт, аны көрүш керек. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин жолдошум көптөн бери дейт, мисалы, кызыл өңгөчү ооруп дейт, ушундай ыктытып калат дейт да. Анан спирт ичимдиктерин ичип, ушул кээде ооруну басуучу дейт. Анан мята кошулган тиш пасталарын да колдонсок жардам берчү дейт. Азыркы учурда кола сосундугун ичип ушинтип келет дейт да. Эмне кылыш керек, кандай кеңеш бересиз? Чындыгында бул кызыл өңгөчтө кандайдыр бир көйгөй бар экенин белгисиби? Ооба. Бул негизинен азыр бизде канцерогенный деп коет. Канцерогенный булар жанагы Кока-кола, тез даярдалчу тамактар болуп эсептелет. Тест татымдар, тест татымдар. Окорочкалар, гамбургер, ушул сыяктуу тамактар негизинде ушул оорулар көп кездешип атат. Анан дагы бул ооруну алкогол ичимдиги эч качан ичкенге болбойт бул оору менен. Сакайтпайт, Бул эч качан айыктырбайт дагы. Чылым чегүү дагы болбойт. Ошолордун негизинде бул кайра көбөйөт бул оору. Эч качан айыктырбайт бул. Кандай кеңеш берет элеңиз азыркы көрүүчүбүзгө? Эми менин кеңешим, сиз алкогол ичимдиктерин ичпеңиз, чылымды чекпеңиз эч качан, спорт менен занимация кылыш керек, жылуу тамактарды ичпеш керек өтө. Эгерде ушундай көйгөй жаралып жатса, сиздерге сөзсүз түрдө кайрылып текшерүүдөн өтүш Жылына керек. бир жолу кайрылып сөзсүз түрдө бизден текшерүүдөн өтүп турушу зарыл. Азыр ушул оорунун башталышы деп түшүнсөк болобу, азыркы айткан белгилери боюнча? Бул дисфагия деп коет, бул башталышы, бул сөзсүз түрдө бул адам келип бизге текшерүүдөн өтүп туруш керек, өтүш керек сөзсүз. Саламатсыздарбы? 1 жыл мурда дейт, кызыл өңгөчүм кандай айрылып кеткен дейт да. 40 күн мурда дейт. Анан бул канча убакытта бүтөт? Кандай диета кармаш керек деген суроону калтырыптыр. Бул кызыл өңгөч айрылган болсо бул дагы өтө кооптуу факторлорго кирет, травматизация деп коет мындай. Эмнеден улам болушу мүмкүн? Бул мындай майда чайнабай жегенден болот, мындай бүкүлү жегенден болот. Катуу нерселерди шашпай чайнап жеш керек, жуткандан болот. Ошол жанагы кызыл өңгөчтүн слизистый оболочка деп коет, чел кабыгын айырып кетет да. Ошонун негизинде ал жер шамалдашка алып келет. Ошо аны убагында дарылабаса болбойт. Ал аны үчүн жылуу суу ичпеш керек, тамак жебеш керек, муздак да болбойт. Аны сөзсүз түрдө Ысык суу ичпеш керек, консервативный түрдө дарыланыш керек. Сөзсүз түрдө дарыланыш керек. Дарыланбаса ал ушул залалдуу шишигине алып келе турган бир факторлор. Канча убакытта бүтөт негизинен ушундай кам көрүп, өзүнө кам көрүп? Бул тез эле убакытта бүтпөйт бул оору. Бул оору көптөгөн убакытты талап кылат. 3 ай, 6 ай жылдап. Бул оору башталганда дагы бул тез эле арада башталбайт да. Бул жылдап отуруп 5 жыл, 10 жыл ушундай убакыттарга чейин убакыт керек. Ошонун негизинде башта ушул залал шишке алып келет. Көрүүчүлөргө да кеңеш болсун, мына ушул орган дейли, өлчөмү канча болот? Биз канча өлчөмдө тамактарды жутканга болбойт негизи? Эми тамактардын бардык эле тамактарды жогорудагыдай жаракатка дуушар болуш алып келбеш үчүн бардык эле тамактарды майда чайнап акырын жесе жакшы болот өзү негизи. Өлчөмү диаметрине алганда 7-8 мм болот. Диаметрге алганда сантиметр болот. Узундугу 30 сантиметрге чейин жетет. Адамдын дене түзүлүшүнө дагы карап жайгашат кызыл өңгөч. Жакшы. Кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Менин суроом, мени кызыктырган суроо бул мындай болуп жатат. Бул ушул ооруну аягына чейин айыктырууга болобу? Жана ошондой эле айыккандан кийин ал адам кайра ушул оору менен ооруп калуу ыктымалдуулугу барбы? Бул оору менен айыгууга болот, бирок качан айыгат? Залалдуу шишиктенби? Залалдуу шишик менен. Бунун стадиялары бар, өзүнүн 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү стадиялары бар. Мунун 1-чи А, Б, 2-чи А стадияларында бизге кайрылган болсо
бул ооруну толугу менен айыктырууга болот. Үчүнчү А, Б стадия, 4-нчү стадияларда болсо аны убактылуу дарылайт. Канча вакытта ушундай стадиялар улам барган сайын жогорулап кете бериши мүмкүн? Канча вакыттын ичинде сиздерге кайрылбаса? Бул организмден зависит этет. Организм өзгөчөлүгүнөн көз каранды. Иммунитет, организмде иммунитет эгерде алсыз болсо ал тез өрчүйт. Эгерде иммунитет адамда күчтүү болсо ал акырындап болот. Ошон үчүн убагында кайрылуу керек. Жакшы, кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Мен эмени сурайын дедим. Оорунун ооругуна жараша азыр кайсы ыкмалар менен дарылайсыздар бейтаптарды? Ыкмаларды айтып кете турган болсок, жана айтпады, 1-чи, 2-чи, 4-чү стадиягача болот өзү бул. 1-чи, 2-чи стадияларында уже операция жолу менен дарылайт. Уже 3-чү стадияларында, 4-чү стадияларында кызыл өңгөчтүн өзүндө гана болсо шишик стентирование кылса болот. Химиотерапия деп коет, химия лечение алат. Ошол жолдору бар. Жакшы, алдыда сөзсүз түрдө айтып бересиздер. Бул кызыл өңгөчтүн негизинен залалдуу шишиги 3 бөлүккө бөлүнүп алат. Биринчи бөлүгү верхний тирет пищевод деп коет. Бул кызыл өңгөчтүн өйдөңкү бөлүгү. Экинчи бөлүгү средний тирет, ортоңку бөлүгү, үчүнчү бөлүгү нижний тирет пищевод деп коет. Бул ылдыйкы бөлүгү. Негизинен бул өйдөңкү бөлүгү залалдуу шишикке кабылган болсо, бейтап сөзсүз түрдө биринчи кезекте нур менен дарылаш керек. Нурдан кийин анан химиотерапия жолдору менен дарыланат. Ортоңку бөлүгүндө жана ылдыйкы бөлүгүндө болсо, анда операция жолу менен дарыласа болот. Кийин операциянда жолдору көп. Бул операция өтө татаал операция. Бул 10 саатка чейинки операциялар. Бул операциялар бизде Оштогу областтар онкология борборунда жасалат. Бизде доктор медицинский наук профессор Белеков Жаник Омошевич агайыбыз жасайт бул операцияларды. Өтө татаал операциялар. Операция Луиса деп коет, экстирпация пищевод деп коет, асалы гарлака. Барды операция жолу менен жасап, андан кийин химиотерапия урлап жасап айыктырса болот. Жакшы, биз маегибизге бир аз болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Шишиктер, жаңы өсүш, бластома, ашыкча өсүп чоңоюп кеткен тыкандар, организмдин демейдеги кызматын жана формасын жоготуп өзгөргөн клеткаларынан турат. Алар шишик пайда кылган факторлордун таасири токтогондон кийин деле көбөйө берет. Өсүм мүнөзүнө жана организмге тийгизген таасирине жараша залалдуу рак, саркома жана залалсыз шишиктерге бөлүнөт. Залалдуу шишиктер айланасындагы тыкандардын арасына кирип, кошо жабышып өсүп, аларды бузат. Ал эми залалсыз шишик кошуна тыкандарды жылдырып өсүп, аларга зыян тийгизбейт. Алардын каптап турган кабыкчасы болот. Залалдуу шишиктер клеткалары кан жана лимфа тамырлары аркылуу бардык орган тыкандарга таркап, андан да өсүүсүн уланта берет. Залалдуу шишиктердин чириген заттары канга сиңип, денени ууландырат. Оорунунун жалпы абалы начарлап, эти ысыйт, алсырап, уйкусу качат. Тамакка табити тартпайт, акырындык менен арыктай баштайт. Аны толук алып таштабаса, ал кайрадан өсүп чыгат. Шишиктердин өсүшү бир нече стадияга бөлүнөт. Клеткалардын иресиз көбөйүшү, гиперплазия, кандайдыр бир жерде көбөйө башташы, залалсыз шишиктердин залалдуу шишиктерге өтүшү, кан пайда кылуучу тыкандардын шишиктери өзгөчө топту түзөт. Азыркы учурда лейкоздор да шишиктерге кирет. Лейкоздун кээ бир түрлөрүндө кан пайда кылуучу тыкандардын өзгөрүп ашыкча өсүп кетиши, сөөктүн чучугунда, кемигинде, көк боордо, лимфа бездеринде, боордо жана бөйрөктө. Ал эми башка түрүндө ак кандуулук, башкача айтканда кандагы ак кан денечелеринин өзгөрүп, кескин көбөйүп кетиши байкалат. Эгерде залалдуу шишик өз убагында эрте аныкталып, такай дарыланбаса, ал тездик менен
менен өсөт. Башка органдарга тарап жашоодо маанилүү тамак сиңирүү жана дем алуу жолдорунун иштешин бузуп, чириген жана жарага айланган шишиктен дайыма кан аккандыктан аз кандуулук жана канга сиңген уулуу заттардан денедеги зат алмашуу процесси бузулуп, оорулуу өтө арыктап, кахексияга дуушар болот. Эркектерде кызыл өңгөчтүн, өпкөнүн, ал эми аялдарда эмчектин жана жатындын залалдуу шишиктери көбүрөөк болот. Шишиктер менен көбүнчө улгайган адамдар, адатта 40 жаштан ашкан кишилер оорушат. Кээде балдарда да кездешет. Рактын таралышы ар кайсы өлкөлөрдө түрдүүчү. Мисалы, теринин рагы түндүктөгүлөргө караганда түштүк райондордо көбүрөөк кездешет. Бул байкоолор күнгө ашыкча какталууга, башкача айтканда күндүн ультракызыл көк нурларына байланыштуу экендиги изилдөөлөрдө далилденген. Органдардын шишиктери алар дем алуу органдарын дүүлүктүрүп, өнөкөт оорулардын пайда болушуна себепкер болот. Ошондон улам өпкөнүн жана кекиртектин рагы ири өнөр жайлуу шаарларда айыл кыштак жерлерине караганда бир кыйла көп кездешери белгилүү. Сырткы шишиктерге теринин, эриндин, эмчектин жана башкаларга караганда ички органдардын шишиктерине диагноз коюу бир топ кыйын. Мындай учурда рентгендик, изотоптук, эндоскопиялык, морфологиялык, иммунологиялык жана башка изилдөө ыкмалары колдонулат. Шишиктин түрүнө жана кайсы органдан өсүп чыкканына жараша аны дарылоого көптөгөн адистер, хирургтар, гинекологдор, урологдор, радиологдор, рентгенологдор, терапевттер, физиктер жана башкалар катышат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы кызыл өңгөчтүн залалдуу шишик оорусу. Деги бул илдеттен айыксак болобу деген суроо ар бир көрөрманда пайда болсо керек. Дарылоо боюнча жогоруда сүйлөп жаттык эле. Ушуну улантып эле айтып берсеңиз да, мына ушул кайсыл учурда операция жасалат, операция жасабай эле бул илдеттен сакайсак болобу деген теле көрүүчүлөрдүн толтура суроолору келди. Операция качан жасалбайт? Бул жана айтып кеттим. Кызыл өңгөч илдетинин залалдуу шишигин биринчи, экинчи стадияларында операция жолу менен эмес, жөн консервативдүү дарылоо жолу менен айыктырса болот, толугу менен. Ал эми үчүнчү, төртүнчү стадияларда бул операция жолу менен гана дарыланат. Жанагы мен айтып өткөн операциялар бул радикальный операция и паллиативный операция болуп бөлүнөт. Радикальный операция деген бул толугу менен залалдуу шишикти алып салуу болуп эсептелет. Операция Луиса, операция Асава Гарлага, ушундай да түрлөрү бар операциянын. Бул операцияда залалдуу шишикти толугу менен алып салып болот. Бирок ушуну менен эле токтоп калбайт. Дагы улантыш керек, дарылоону химиотерапия деп коет. Химиотерапия бул жолу менен да улантылат. Бул бир эле курс берилбейт. Химиотерапия 3, 4, 5 ушундай курстарга чейин берилет. Ал эми паллиативдүү операция деген бул качан жасалат? Бул паллиативный операция. Бул операция бул 4-чү стадиясында гана жасалат да, бул операциячы. 4-чү стадия деп бул залалдуу шишик башка органдарга өтүп кеткенде или адамдын курагына да карайт, ден соолугуна да карайт. Жашы ошондо паллиативный операция жасалат. Бул операциянын аты гастростома деп коет. Гастростомада бул ашказанга ошол түз трубка коюлат да. Пиццера деп коет. Ошол бейтап полный стеноз дейт. Бүт кызыл өңгөч жабылып калган учурда гана ушул операция болот. 4-чү стадияда гана коюлат бул. 3-чү стадияда экибида радикальный операциялар жүргүзүлөт да. Анан ошол через гастростома аркылуу тамактанат. Анда да суюк тамактар көбүнчө ичилет. Паллиативный операция болот. Кызыл өңгөчтүн кызматын аткарабы ошондо? Кызыл өңгөчтүн кызматын аткарат. Себеби кызыл өңгөч жактан эч кандай ашказанга эчтеке өтпөйт. Ал
кызыл өңгөч толугу менен тосулган, декомпрессионный стеноз дейт, толугу менен тосулган да, полностью. Ашказан өзү жакшы. Ошонун себебинен ашказанга трубка коюлат да. Бул гастростома деп коет. Бул паллиативный операция. Муну менен паллиативный операция. Бул операциялар убагында кайрылса, экинчи, үчүнчү стадиялар. Бул выживаемость 5 лет деп коет да. Бул 5 жылга чейин жашайт. Ошондо дагы 30-33%ке чейин 5 жылга чейин жашайт да адам бейтап. Ошондо 100 операция кылса, бир 30-33 адам 5 жылга чейин жашайт. Андан көп дагы жашагандар бар бирокчу. 10 жылдап жашагандар бар. Демек, убагында кайрылыш керек. Убагында кайрылыш керек. Мына ушул залалдуу шишикти көпчүлүгү чындыгында операция жасатуудан коркушат да. Эгерде жасата турган болсок, башка органдарга бат эле өзү аты айтып тургандай ракка окшоп, мындай тамырлап туруп, анан тарап кетет деп ойлошот да. Ушул боюнча кандай түшүнүп берет дегенсиз. Чындыгында эле ушул операция жасаганда бат тарап кетиши мүмкүнбү? Если 4 стадияда айтып атпайбы, тарап кеткенде депчи бул жак. Ошо таралган учурда уже операция жасалбайт. Ошол учурда операция жасалса, бат тарап кетет. Ошол учурда гана. Бир эле органда жайгашкан учурда операция жасалса болот. Ошол маалда тарап кетпейт. Бизге телекөрүүчүлөрдөн мындай суроолор көп келип атат. Саламатсыздарбы, тамагым кытышат, көп жөтөлөмүн, анан кызыл өңгөчүм чоңоюп кетти, 4 мм болуп кетти дейт. Бул дагы ушул биз сөз кылып жаткан илдеттин башталышы деп түшүнсөк болобу, кандай? Анан кээде ушул тамагым кытышкан такыр калбайт, жөтөлүм такыр калбайт деген дагы ушундай суроолорду калтыртат да. Кандай жооп бересиз? Башталышы деп эсептесек да болот. Буну сөзсүз түрдө текшериш керек. Текшериш керек. Өзү аппараттар бар. Эзофагоскопия деп коет, именно ушул кызыл өңгөчтү текшере турган аппараттар бар. Ошол менен текшерип, ошонун негизинде гана диагноз коюлат да. Кызыл өңгөчтүн чоңоюп кетүүсү бул кооптуу эмеспи? Жооп берип койчу. Канча миллиметрге чоңойду, ошону 4 миллиметрде. 4 миллиметрге. Аны кайсыл участкасы, ошол баштапкы жагыбы, ортоңку бөлүгүбү, ошолорда көрүш керек биринчиден. Кооптуу болот, чоңойгондо кооптуу болот бирок. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан, студенттер кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ошол кызыл өңгөчтү башында 3 бөлүккө бөлүп кеттиңиздер да. Анан ошол бул рак кайсыл бөлүгүндө көбүнчө кездешет жана эмне себептен деген суроо пайда болду да. Рахмат, сурооң жакшы. Башында айтып кетти себептерин, эмнеден пайда болушун, залалдуу шишиктердин. Азыркы учурда ортоңку жана эң 3-үчү бөлүгүндө көбүрөөк кездешет. Верхний трет эң баштапкы бөлүгүндө азыраак кездешет. Основном ошо көбүнчө башында ортоңку бөлүк менен акыркы 3-үчү бөлүктө көбүрөөк кездешет. Эркектерде көбүрөөк кездешет. Жакшы, 3-үчү бөлүгүндө кездешсе, мисалы ашказанга өтүп кетүү дагы коркунучу бар деп түшүнсөк болобу? Болот. Ашказанга өтүп кеткен учурлар көп эле кездешет. Жакшы, маалымат булактарын карай турган болсок, дал мына ушул кызыл өңгөчтүн залалдуу шишигине кабылгандар бүгүнкү күндө көбөйүп баратат деген маалыматтарды окуп калдым да. Бул канчалык деңгээлде чындыгы бар, анын статистикалык маалымат дагы келтирип берсеңиз болот. Статистикага караганда бул аябай көйгөйлүү маселе болуп келатат. Жылдан жылга көбөйүп атат. Оору жашарып атат, оорулар. Негизинен эркек кишилер көп жабыркайт бул оорулардан, 3 эсеге көп аял кишилерге караганда. Бизге Оштогу областар аралык онкология борборуна жылына 45-50дөй ушу кызыл өңгөч залалдуу шишиги менен бизге учетко келип турушат. Алардын ичинен көбүнчөсү 3-үчү стадиялар, 4-үчү стадиялар көп келет аябай. 1-2 стадия келген бейтаптар саны өтө сейрек кездешет. Жакшы, айтсаңыз, эркектерде көп кездешет деп айттыңыз да, мунун себеби эмнеде деп билет дарыгерлер? Мунун себеби эркектерде 90-95% чылым чегишет көпчүлүгү. Дагы бир себепкери
бул алкоголь ичимдиги болуп эсептелет. Ушул себептерден эркектер көбүрөөк жабыркайт бул оору менен. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Кандай суроо бересиз? Саламатсыздарбы? Дагы дүйнө жүзүндө ушул иллетти дарылоо үчүн кандай ыкмалар колдонулат, анан бизде канчасы жасалат же баары жасалабы? Жакшы, суроого толуктоо киргизип кетсем, негизинен мисалы ушул залалдуу шишик илдетине кабылганда кызыл өңгөчтөн же болбосо башка жактардан мисалы көпчүлүк элдер ушул чет өлкөгө барсак батыраак сакаябыз, ал жакта мүмкүнчүлүктөр жакшыраак деген ушундай маалыматтарды айтышат да. Ушу дарылоо ыкмаларынын айырмачылыктарына да токтолуп кетсеңиз. Ага токтолуп кетсек, негизи 4-үнчү стадия болсо, кайсыл өлкөгө барбасын, айыктыруу бирдей эле болот, жолу бир. Бизде болобу, башка өлкөдө. 4-үнчү стадияда лечениясы бирдей эле. Экинчи стадияларда операция жолдору болсо, башка өлкөлөрдө жакшы аппараттардын негизинде эле операция жакшы болушу мүмкүн. Аппарат жок болгон себептен эле бизде жасалбай калат. Алып андай болот. Жакшы, бизде да телекөрүүчүлөр келиптир. Саламатсыздарбы? Биз Бишкектин онкология борборуна көп барабыз дейт. Анан ошко эмнегедир барсак сакайбагандай боло беребиз деген суроону калтырыптыр да. Бизде кандай мүмкүнчүлүк жокпу? Медициналык жабдыктар, ушул оорууну сакайтуудагы кандай шарттар бар? Шарттар боюнча айтып берсеңиз. Негизинен биринчиден адам басында ишенич болуш керек. Мен ушул жерден дарылансам, ушул жерден толугу менен айыгам деген ниет болуш керек, ниет түз болуш керек. Анан бизде жанагы айтып өткөндөй ушул Бишкектеги жасала турган операциялардын баары жасалат бизде. Баары жасалат. Бизде бир гана нур менен дарылануу, ошондой неме отделениебиз жок. Нур менен дарылоо. Нур жок бизде. Химиотерапия бөлүмү бар бизде. Ошол жакта дарыланган бейтаптар бизде деле дарыланат. Бир гана нур жол. Демек бирдей эле дарылайт, э? Бирдей эле. Ошол жакта болгон операциялар бизде да болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин жолдошум дейт, кызыл өңгөчү бат-баттан кармап турат дейт. Анан аябай катуу ооруганда дейт, ысык чай ичет дейт. Ысык чай ичкенде анан жазылгандай болот дейт да. Түшүндүрүп берсеңиздер ушуну. Жана айтып өттүк, бул ысык чай негизинен Болбойт. Болбойт. Муздак да болбойт, эч качан жылуу да болбойт ысык чай. Эмне кылыш керек? Кеңеш айтыңызчы. Кеңешибиз өтө ысык тамак жебеш керек. Өтө муздак да ичпеш керек. Тамакты майда чайнап жеш керек. Аз-аздан бат-бат жеш керек. Мөмө жемиштерди көп жеш керек. Анан эгерде ушул кызыл өңгөчү ооруган болсо, сиздерге кайрылып, текшерилип, кандайдыр бир дарылоодон өткөндөн кийин бул көйгөйдөн арылып калышы мүмкүнбү? Ал шишик болбой калышы дагы мүмкүн да. Мүмкүн. Толугу менен айырылып мүмкүн. Шишиктен башка эмнеден улам ушул кызыл өңгөч оорушу мүмкүн? Шайырбек. Шишиктен бөлөк оорунун түрлөрү көп. Жана айтып кетти, дисфагия деп. Кызыл өңгөч сужение болуп калат. Нейрогений жолдорунун негизинде дагы сужение болуп калат. Жана кызыл өңгөч ашказанга келген бириккен жерлери третья часть уже сужение болуп калат. Тамак өтпөй калат. Анын себептери шишик гана болбойт. Көбүнчө ошол бул жак айткандай эле ысык муздактан көп кездешет. Ошонун себептеринен көп болот өзү негизи. Кошумчалап кетсек, ысык муздактан жатабыз и жанагы уксус кислоталарын учашат химикалык. Ошонун негизинде дагы кызыл өңгөчтүн чел кабыгы сужение болуп калат да, кысылып калат да. Кысылып калат экен. Ошонун негизи дагы алып келет бул залалдуу шишик оорусуна. Жанагы полип дедик, бул дагы предраковое заболевание. Ракка чейинки, залалдуу шишикке чейинки оору. Бул оорулар да убагында дарылатыш керек, убагында жасатыш керек, алдырыш керек. Ошолордун да негизи келет. Жанагы айтып өттүм, тамакты катуу нерселерди жутуп алса, аз чайнап жуткан болсо, бул дагы кызыл өңгөчтүн чел кабыгын айырып өтөт. Ошолор да негиз болуп эсептелет. Жара пайда болот, жаралар.
ушулар негиз болосу дейт. Жакшы, анан бейтап сиздерде дарыланып жаткан бейтап дарылануудан сырткары дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Алардын кийинки жашоосунда өзүнө кантип кам көрүш керек? Ооруканадан чыккандан кийин да? Ооруканадан операция болуп чыкты. Если операция болуп чыккандан кийин режим жакшы сакташ керек. Жеңил тамактарды жеш керек. Спиртнөлөр ичпеш керек, ачуу тамактарды жебестен. Уже 4-чү стадияда анда гастростома аркылуу эле тамактанып калат. Кыска негизинен режим бузбай жакшы тамактаныш керек. Жакшы, бизде мисалы дайыма туура тамактаныш үчүн аз-аздан бат-бат тамактанууну айтышат да, бир күндө 4 жолу деп айтышат. Ал эми бейтаптар канча жолу тамактанат ушунда? Бейтаптар бизде негизинен аз-аздан биз ошол операция болгондон кийинки аз-аздан тамак беребиз, 2 сааттан. Ар 2 саатта аз өлчөмдө тамак берип турабыз. Анын температурасы нормада болуш керек. Өтө жылуу болбойт, муздак болбойт. Ар 2 саатта тамак берип турабыз. Анан ар 2 саатта тамактандырып турасыздар, Анан кайсыл тамактарды такыр эле жегенге болбойт ошол оорулуулар? Негизинен эле жегенге боло турган тамактар суюк тамактар. Суюк тамактарды жейт. Анан коюу тамактар ошол учурда желбейт. Ал себеби жана операция болгон жерлерге терс таасирин көрбөшү мүмкүн. Ошонун себебинен бир гана суюк тамактарды ичип турат. Жакшы, саламатсыздарбы? Сиздердин дарегиңиздерди алсак болобу? Телефон аркылуу кеңеш сурайлык дейт. Биздин дарегибиз Сурайын дептир. Телефон аркылуу. Ооба. Дарегибиз Ош шаары, Ашимахунова көчөсү, номер 46. Телефон байланыштар барбы? Телефон байланыштар бар. 0553 699 887. Шайырбек мырза. Номер 550 35 45 05. Сөзсүз түрдө кеңеш сурап кайрылса жооп бересиздер. Биздин жалпы көрүүчүлөргө кеңеш айтып койсоңуздар көрсөтүүнүн соңунда. Жалпы көрүүчүлөргө айтып кете турган кеңешибиз жылына бир жолу ооруйбу, оорубайбы бизге келип текшерип туруусу зарыл. Анан көчөдөгү жанагы тестатум тамактарды жебеш керек. Ысык нерсе болбойт, муздак, алкоголь ичимдиктери болбойт, сигарет, чылым. Негизинен ушул чыны нукура тамактарды тамактаныш керек. Соңку суроо теле көрүүчүдөн. Текшерилүү анан дарылануу сиздерде акысызбы же кайсы бир өлчөмдө акча төлөш керекпи деген суроо. Бизде негизинен хирургия бөлүмүндө акылуу бизде ошол бейтаптын жана ОМС деп коет, ошол аркылуу кассага төлөнөт. Анда дагы эгерде чоң операция болсо, ОМС жок болсо 14200 төлөйт. ОМС болсо 12200 төлөнөт. Анан биздин дагы бөлүмдөрүбүз бар. Химиотерапия бөлүмү, паллиативный отделение бар. Бул жерлерде акысыз толугу менен. Акысыз болот. Анализ тапшыруучу, текшерилүү, Анализ тапшыруу кыскача айтсаңыз. Если бизде анализдер тапшыруу бизге караштуу болсо, көбүнчөсү Бишкекке жөнөтпөсөңүздөр, анан бизде чыгара албаган анализдер төлөм аркылуу келишет. Сөзсүз төлөнөт. Төлөнөт. Жакшы, сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө бүгүнкү тема боюнча маалымат бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.